Сюрприздер менен коштолгон кызыктуу суроолорго жык толгон. Эстен кеткис оюн жана жагымдуу музыка тартуулаган Бум шоу берүүсүн мен Эмир Жана Аида менен болмокчу. Кыялым болчу. Күткөн күнүм дагы бир келди деп. Баарын бар деп эле айтам. Жок болсо кантип айтасың бар деп. Бул үйлөнгөн демек калппы? Калп да болушу мүмкүн. Үйлөнгөнсүз негизи. Билбейм. Балким ухата. Элдос Алмаз мына бүгүн бизде конокто. Ямансың, мынчаларым ямансың. Жай алыңыз сөзүңүз. Аны ордуна эле коюп коеюн. Улантабыз. Эй. Күткөн күн келип, жаңыдан шоу бизнеске аралашып, өнөрүн элге тартуулап келе жаткан. Тамада ырчы алып баруучу жана биздин таланттуу жаш ырчы мырза Элдос Алмаз бүгүн бизде конокто. Беш ай аралыгында клибине 10 миллион көрүүчү топтой алган ырчы. Шоу бизнесте алгачкы ирет алып баруучу катары таанылган. Азыркы учурда алып баруучулуктан алыстап, ырчылык кесипти аркалап келүүдө. Жакында чет өлкөгө кетерин билдирип, бирок кайсы өлкөгө кетерин сыр бойдон калтырган ырчы мырза Элдос Алмаз. Ооба, ырчы алып баруучу жана тамада Элдос Алмаз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Жакшы. Жаңы жылды кандай тосуп алдыңыз? Жаңы жылда аябай жакшы тосуп алдык. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл куттуктаган инсандар көп болду. Келип, үйгө чейин куттуктап, жакшылыкты тең бөлүшүп, аябай шаңдуу өттү. Биз саат 11-де баштадык жаңы жылды тосушту. Себептигин ага чейин ушул аянтка барып ырдап, кызматта аянтка дагы көп эле ырчыны чакыра бербейт экен. Ошо барып, аябай сыймыктанып, ошол эртеси күнү дагы пост киргиздим Инстаграмга. Бул менин кыялым болчу. Күткөн күнүм дагы бир келди деп. Да, өзүңүз айтылгандай. Азаматсыз. Өтө жакшы. 2020-жылга кандай пландарды койдуңуз? 2020-жылга бул чычкан жылы аябай мындай тырышчаак, үйүнө ташыган адам жаныбар эмесмин. Мен дагы ушул колдон келишинче тырышып, жыл башынан эле ниет кылып, азыркы учурда өзүбүздүн мамлекеттен дагы Бишкек шаарынан жакшы композиторлор менен иштешип, жакшы акындар менен иштешип, ал менен эле чектелип калбастан, ушул бир 2 жумадан кийин башка мамлекетке барып дагы бир өзүбүздүн ырларыбыздын стилистика жагын өзгөртүп, башкача ырлар жаратып келгенге аракет кылалы. Ташкентке барасыз, негизи? Көп ырларыңыз Ташкенттен жазылган. Буга чейин Ташкентке барып келгем, эми бунусунда дагы бир башка мамлекетке барып келели деп атабыз. Кыргыз шоу дүйнөсүнө жаңылык киргизейин деп аткан турбайсыңар? Эми замандын агымына жараша жашаш керек эмеспи? Азыр эми карасак, жаштарыбыз кандай ыр каалайт, ошондой дагы 1-2 ырлар чыгарып койгум келип атат. Анан улумунду дагы сөзсүз эске алабыз. Быккыңбышты. Өтө жакшы. Негизи сиз кесибиңиз боюнча фармацевсиз да? Өзүңүздүн дарыканаңыз барбы же балким дарыкана ачайын деген оюңуз барбы? Менин апам өзү провизор, ошол Ташкентте окуп келген. Ошондон улам мен дагы ушул жакты окуп калдым. Апамдын өзүнүн 1-2 сектери бар. Азырынча мен ал жакты жөн эле окуп бүтүрүп койдум. Мен ал жакка бара турган деле азырынча оюм жок. Мына мен кесиптешим айтып атат, Аида. Буга чейин үйлөнгөн дейт. Эмнеге Инстаграмда сүрөтүн киргизбейт? Эмнеге ал жакта бүт баарын жашырат дейт? Бул кыялымдагы суроону мен берейин сизге. Эмнеге андай? Билбейм эми. Сыр кыласыз. Жок эми балким ухата. Сиздин ошо күйөрмандарыңыз экен. Улам бериңиз. Чындап эле түшүп кетиптир дедим. Мен негизи жашырбайм. Баарын бар деп эле айтам. Жок болсо кантип айтасың бар деп. Бул үйлөнгөн демек калппы?
калпта болушубуз керек. Үйлөнгөнсүз негизи. Билбейм. Макул, анда башка суроого өтсөк. Макул. Макул. Буга чейин негизи тамада алып баруучу болуп дагы иштегенсиз да? Азырчы? Азыр Элдос Алмаз ким? Азыр Элдос Алмаз 2019-жылы 50% алып баруучу, 50% ырчы болуп жүрдү. Азыркы учурда 90% ырчы, 10% алып баруучу. Себеп дегенде жакын адамдар болуп калат экен. Мисалы бүгүн да сиздердин көрсөтүүңөрдөн кийин ошол жака барып кызмат кылып бер деп суранып калгандан кийин жок дей албай каласың. Адам жүзү ысык, эми сени кааладык элек дегенде макул деп акчасына деле карабай барып кызмат кылып коебуз. Демек ал жагын бир аз азайттык. Ооба, акчасы деп калдык, кошумча каражатты сүйлөшөлү. Бул кайдан? Ошол эле тамада болуппу, ошол эле ырчы болуп туруп эле бүт бардык жетерлик акча чогултса болобу же каяктан дагы? Меники азыркы учурда мени спонсировать эткен эч ким жок. Мен өзүмдү өзүм каржылайм. Өзүмдү бүт жагымды өзүм каржылайм. Ошондуктан кээ бир учурларда ушинтип алып барчылык жакка дагы барганга туура келип калат. Бирок эми ал жагын азайтыш керек экен. Себеп дегенде жана 2 тоонун неңсеген бирөөнүнө дагы жетпей калат дегендей, бул жак ырчылык жак бир аз сапаты азыраак болуп калат экен да. Быйылкы жылы ушул алып баруучулук болуп жүрсөң эми ооруйсуң, суукта көп жүрөсүң, анан тамагың ооруйт, ырларың бүтпөй калат. Мисалы көп ырларым эле бүтпөй калды. Быйыл жарым альбомдун жарымын толтуруп салалы дедик элек, тамагым ооруп, ар кандай учурлар болбой калды. Демек ырчылык сиздин өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жакын. Ошо кичинекей мен берип кыялданган. Жок, азыр мына башка мен негизи кошумча каражатты жакшы айдан келе, кайдан альбомго келип түшүп калдык, мен билбей калдым. Башка ырчылар болуп сиздин дордойдо 5-6 дөнөрүңүз жок, Жок. Мен ушул болбой калганда анан апама кайрылам. Аптекаңар бар. Мага которуп окшойсуз болбой калды бул. 10 күндөн кийин той бар деп, Жакшы. YouTube каналдарында мына жаңы рекорд жараттыңыз. Кыска убакыттын ичинде укмуштуудай 10 миллионго жеткен просмотр болду. Көрүүчү топтодуңуз. Куттуктайбыз. Рахмат. Миллионер болушуңуз менен. Рахмат. Кандай сезим экен? Кандай сезимдер? Бул эми просмотрларга ооруп калат экенсиң да. Дагы ушундай каалап өзүнчөчү. Бирок андай көп боло бербейт экен. Бул албетте бүт баардыгы Кудайдын каалоосу менен экен. Себеп дегенде бүт ырчылар деле мага айтып, "Иним молодец, азаматсың. Эми сен бир куш кармап алдың." Негизи көпчүлүгү мындай кушту каалайт, бирок чыга албай жүргөндөр ийгилик куш. Ийгилик кушу. Сен ушу бир чыкканда эле кармап алдың. Мен бир агам бар эле. Ушул чыгармачылыкты баштап, ырларымды угузуп, мөрүмдү угуп көрүңүзчү, тигини угуп көрүңүзчү дегенде машинада олтуруп айтты эле да. Сен эми Элдос ырдап жүрө бербешиң керек. Сен бир ыр менен чыгып кетишиң керек депчи. Хайп чыгасың. Мен бир ыр менен чыгып кетишиң керек деп айтты эле да. Анан ошондо кана эми ушундай болсо деп ойлоп калдым эле. Эми күткөн күндөн кийин дагы 1-2 чыгармаларды жаздык, бирок күткөн күндөй болгон жок. Эми Кудай буйруса аракет кылып атабыз. Бул жерде бир гана Кудайдан экен да. Ооба. Ошол клипке кеткен чыгымдар боюнча сүйлөшөлүчү. Канча чыгым кетирдиңиз? Кандай? Эми жакшы клип, жакшы ыр жасам десең, действительно чыгымдан качпаш керек. Бул ырларың өзүң мындай балаңдай эле болуп калат экен, мындай. Чөтө экинчи чыгарган баламды мындай карабай койдум дегенде эле радиолордон карап туруш керек экен, телевидениялардан карап туруш керек экен. Баарына тең караш керек. Баарына тең караш керек экен. Бирок эми эң улуусу азыркы жакшы кетип атат. Жакшы. Эң улуусу бычакка сап болчу. Баарын ээрчитип атат азырынчачы. Мындай башындагы эң улуусу мындай ээрчитип кетип атат да азырынча. Кийинкилер жакшы чыкпай калса деле бирок ээрчитип кетип атат. Ооба. Мен атым Өтө жакшы. Аттан арттан суагат. Ошол ырларыңыздын артынан эле бүт бары хит ырлар жагыла берсин, көрүүчүлөрдүн саны көбөйө берсин. Ал эми Boom Show программасында сиздин аткарыңызда бир музыкага кезек берели. Boom Show берүүсүндө да күткөн күн келди. Себеби мына бүгүнкү биздин коногубуз мыкты ырчы десек болот, мыкты тамада
Элдос Алмаз бүгүн бизде конокто, көрсөтүүбүздү уланталы. Азыр болсо мына экранга көңүл буралы. Кантсе дагы эл назарына түштүңүз, элдер таанып баштады көчөдө, сезимдер жарала баштады. Кандай ошол сезимдерден бир аз бөлүшөлү да анан уланталы сезимдерди. Эми мен өзүм жалгыз көп иштерди бүтүргөнүмө байланыштуу базарга барып каласың, супермаркеттерге барып каласың. Анда эми чүмкөнүп алып эле, очкилерди тагып алып эле, жасанбай койсом эле өзү башкача болуп калам. Чачты тарабай койсоң. Чачты тарабай койсо эле башкача болуп калам. Көп деле тааныбайт. Анан ушул тойлорго барганда, выступленияларга барганда, анан кээ бирки учурларда таанып калат. Кийим кылып жүргөндө, анан бир эс алып жүргөндө, сүрөткө түшүп алалы дейт. Аябай жагымдуу, аябай Инстаграмда, Ютубта бүт аябай көп комментарий жазып турат да. Угуп алып ар бирине ушунчалык жанагындай мүмкүн ар бирине жооп бере албагандыгыңдан жанагындай болуп кетесиң да кээде. Ушул мен дагы силерге ушундай каалайм, бирок эми буну билдире албайм да ар бириңиздерге деп. Инстаграмдан эле баарыңарга ийгилик каалайм, рахмат деп эле киргизип коебуз. Жакшы. Азыр болсо ошол сизде шаар тургундарынан сурадык. Сүрөтүңүз менен көчөгө чыктык. Тааныйбы же тааныбайбы? Тамадабы же ырчыбы? Эл канчалык сизди таанып билет, анда чогуу көрөлү, Көпчүлүгү тааныбайт. Ырчы болуш керек, бирок Ооба, турам, ырчы. ырчы. Атын точно биле албайтам. Муну деле тааныбайт экенмин. Бүткөн күн келди жана клибин көргөм. Жана кызды уруп таштап кеткен. Бир бала багып алган, кайра кийин эсине келет. Жок. Тааныбайт экенмин. Ырзаларын окуган эмессиз? Жок, уккан эмесмин. Бүткөн күн келди деген чыгарма таанышпы? Ооба. Ошол чыгарманы ким аткарган? Билбейт экенмин, уккам бир жолу тойдо, эжекемдин тоюнда ырдашкан. Элдос Алмаз. Элдос. Бул ырчы? Элдос. Кайсыл чыгармаларды билесиз? Бүткөн күн келди. Бир-эки сагаттан берсеңиз. Жок. Бүткөн күн келди, жаным уш болуп талпынган. Болду ошо. Тааныбайм муну. Бирок мындай ырчы деп ойлойм. Муну деле тааныбайм. Моделби? Моделби? Актербу? Клиптерби? Билбейм. Билбейсиз? Элдос Алмаз деген ат сизге таанышпы? Тааныбайсыз? Тааныбайм. Бүткөн күн келди деген ырчы. Укпаптырмын. Элдос Алмаз. Биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу. Бүткөн күн келди деген ырды уккансызбы? Бүткөн күн келди? Бүткөн күн келди. Жок. Уккан эмессиз? Ырчы го деп ойлойм. Же модель го деп ойлойм, модель. Модель. Эмил Алмаз. Өтө жакшы. Мен ойлогондой эле жооп беришиптир. Себеп дегенде мен азыр Нурлан Ашип же Мирбек Атабеков аны тааныйм, ал мындай элибиздин мындай ырчысы деген атка деле жараша мен иштей элекмин. Чыгып баштаганыма 5 ай эле болду. Кубанычтамын ушинтип арасынан бир 30% тааныганына. Ооба, бул демек сиз үчүн өтө маанилүү. Ооба. Элдердин таанып билүүсү. Мен кубанычтамын. Ал эми азыр Boom Show берүүсүндө Алмаз Элдос менен оюнга кезек берели. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Boom Show берүүсүндө биздин оюнубузга кезек келип жетти. Анда жигиттер силерге мен оюнун шартын түшүндүрө кетейин. Бул шариктердин ичинде ар биринде бирден тапшырмабыз бар. Жарасыздар. Ошол ичиндеги тапшырманы аткарасыздар. Эгер бир баш тартуу боло турган болсо, анда шокер менен сиздерди тогуртам. Өзгөчө айта кетиш керек, көрсөтүүбүз урматтуу достор, барган сайын эле интрига. Күтүлбөгөн нерселер болуп, Даярсызбы? Даярбыз. Анда биринчи конокту сүйлөйм, келиңиз. Үй эсинен баштабайлыбы? Эч тартым бар. Жок да дегем. Кана? Ай. Эртең мененки корооздун үнү. Ордума эле турайынбы? Туруп деле. Макул. Монун үстүнө чыксам болбой калат, Жок, болбой калат.
бер. Ырчы карабыз да бул. Ырчы карабыздар. Ушундай эле болуш керек, ырчы карабыздар. Бер. Жакшы. Ооба. Сизге кайсысын аласыз? Жакшы окшоп экенсиз. Сизге азыр пилдики келет, пилдин. Пилдики. Көрөлү. Пилдики келсе, могул жериңер точно бир зоопаркка келгендей. Майкл Джексон бий дейт. Мен досторуман кичинекейимде бийлечү, ар дайым арзу кылчумун. Ушу бийди үйрөнүп коюш керек эле деп. Бирок Бир аз болсо да билесиз. жок, ушу эч үйрөнгөн эмес экенбиз да. Аха. Билеп көрүңүз. Зың 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 зың. На. Тун. Болот го дейм, Браво. Жакшы. Мен, Эмир. Аябай коркот экенсиңер. Титиреп кетет. Элестетсең, бияктан жарылып атат. Коркпой эле ача берем. Баары бир аткаш керек. Биякта тамада деп жазылып турат, бул эмнеге? Помада. Помада. Помаданы алып келип беребиз. Рахмат. Эмне кылыш керек? Өзүм бойойт да. Өзүм боюм ба? Ооба. Оюндун эң кызыгы ушунда болсо керек. Күзгү жок боёгонучу. Күзгү жок боёгону. 21 кылып, селфиме кылып туруп. Жок, Силер күзгүсү жок айтканчы эле. эмне кылып коеюн? Силер айткыла. Жок, оозуңузду эле боёйсуз. Оозумду эле, макул. Шокер биринчи сизге жараса жакшы болмок. Алынган бойдон бекер эле турат. Өтө жакшы. Уланталыкпы? Кыздарым монтуп атам. Сиздин кезегиңиз. Деп коет кыздар. Деппи. Gangnam Style болду. Келиңиз. Рахмат. Осмо каш көмөнү дейт. Көн алып келип берели. Аха. Күзгүсү жок, эми өзүңүзгө. Жок, мына эң кызыктуусу өзүңүз айткандай. Сиз тартынбай аткарып атканыңыз дагы жөн жайына эмес турбайбы? Осмо каш. Өзбекче бир ырдап берсеңиз. Чай, гана чай. Эмнеге жашырып баары бир көрүнөт да. Сюрприз болсун. Өзүнчө музыка менен чыгып. Жакшы. Эки кашты кошобуз. Осмо кашта негизи Эки каш кошулат. кошулат да, эки каш. Ооба. Тажик болуп турбайсыз. Лизгинка билеп салсам. Ямансан деп. Карабай турсаңыз, мен азыр камераны карап. Өзгөчө каш менен, өзгөчө үнү менен күткөн күн келди чыгармасынын автору, жаратуучусу Элдос Алмаз мына бүгүн бизде конокто. Ямансан, мынчаларым ямансан. Браво. Идишести алып кетишинен да. Анан мунун баарын айт неме болуп билеткенбиз да. Жара берем. Отжимание жасап бериңиз дейт. Канчаны? 10 дейт. 10 отжимание жасап бериңиз, Кудай сактасын. Ал эми оңой эле тапшырма түшүп калды окшойт сизге. Мен даярмын. Кандай кылабыз? Бир аз жас. Не дейтин? Бияктан жасап бериңби? Олда мен кечирип койгула туугандар деп. Карап койгула, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Карап койгула. 8, 9. О! Анда шаригибизди алалык. Кийинки тапшырмабыз сизге. Кандай болду экен? Досуңузга чалып күткөн күн келди, ырымы сат.
Толук окусаңыз биз түшүнбөй калдык. Досумузга чалып бүткөн күн келди, ырымды сатам, аласыңбы, акча керек болуп жатат. Деп айтат деп досуңузга экенсиз. чаласыз Келиңиз. азыр. Кимге чаласыз? Тамаша экенин дагы айтпайбыз. Эфирде Эфирде экенинизди отурганыбызды айтпайсыз. айтпайсыз. Ушунчалык образга кирип, чын эле сизге акча Аябай. керек болуп аткандай. Продюсер, Алло, Ассаламу алейкум. алейкум салам. Кандайсың, жан акем? Жакшы да, сөзүңүз кандай? Денсаулыктарыңыз жакшы, каяктарда жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Жүрөбүз көбүр этип, түнкү жылдыздарда. Түнкү жылдыздар деп, эмнеге түнкү жылдыздар деп? Жөнүң этишет, түнкү жылдыздар деп. Короче, максатке, Ал. мен сизге бир жумуштар менен чалытам. Аха. Мынау кичине акча керек болуп атат да. Аха. Анан мынау күткөн күн келдине сатыш керек болуп атат. Мен тартыш керек? Күткөн күн келдине сатыш керек болуп атат дейм. Каяка сатыш керек? Эми хитрго алат да. Каяка? Ырчыларга. Ой, аны сиздердин го. Эми башка бирөө ырдап чыкса деле хит болот да, Кудай кааласа. Хит ырдап туруп сата беребиз да. Баягы мен бир чыктым сен бир жыл болду. Же Казакстанга сатсак кандай болот? Казакстанга сатса болот да. Я, Казакстанга сатса болот дейм. болот, Сиз эле алып койбойсузбу, анан кимге сатасыз өзүңүз билесиз да. Каалагандай кылып. Эмне? Бүткөн күн келди. Эми сизде азыр акча бар го. Азыр акчаңыз бар го, сейф бизнес иштеп атасыз. Кече эле машина алыпсыз. Мен тапсырам да. Жок, эми кааласаңыз ырдап чыксаңыз болот. Мен баардык немелерди сизге берем да, өзүңүз каалагандай кылсаңыз болот. Сатып берсеңиз деле боло берет. Канча бересиң? Тиги эми өзү мага бир $5000 айланган да. Ошо өзүн эле чыгарып берсеңиз болот го дейм. Ал мен эмне кылам, ырдап чыгам да. Ырдап чыксаңыз болот. Бийчилерди бийлетсеңиз болот. Ишке билетсеңиз болот? Токтотолу коюп ушуну менен жыйынтыктайлы. Эфирде экенинизди айтпайбыз. Майли акем, анан чалам, Мен кичине... Сол гамбашыма тура алдың да. Я. Сол гамбашыма тура алдың деген. Азыр чалам, аке. Тележатында иштеген. Кана, Эмир? Жакшы. Сиздин ырыңыз $5000 экенин көрүүчүлөргө белгилүү болду окшойт, Эми бюджети ошондой кеткен. Көрөлү. Атаңызга чалып, мен сизди жакшы көрөм деп айтыңыз дейт. Сиздер жалаңыз оңой. Сөкпөсө болду. Ой, атаңыз урайын. Тур апаңга чал деп. Чалайын, макул. Ато. Алло. Атам жокпу? Атам жокпу? Бат-баттан сүйлөшүш керек болот. Срочно. Аха. Ассаламу алейкум, ата кандайсыз? Ооба, жакшы, ден соолугуңуз жакшыбы? Бир нерсе айтыш керек болуп атат да, бат-баттан. Мен сизди аябай катуу жакшы көрөм. Ошол мен сизди сагындым, ата. Макул, жакшы отуругула. Мен сизди жакшы көрөм, мен сизди сагындым дейм. Ошол, макул, жакшы отуругула. Болду, жыйынтыктайлы. Жүргөн чыгып койдум окшойт, бул эмнеге менен коштошуп атат дегендей. Сиздики эмне дейт? Азыр мен уже аткарып атам. Эмне экен? Жакын досуңуздун инстаграмына эмне качып жүрөсүң, карыз бербей деп комментарий жазды. Кимге жазып жатасыз ошондо? Карызын бербей эле жүргөн адамга жазсам. Жакшы дагы болгон окуя, Ошондо ким? Досум бар могул жакта. Жакшы. Сиз акырын жаза бериңиз, мен жаза берейин, Ошондо ким? Бир Жалабаттан Элчек деген досум бар. Жок, сиз негизи ушул шоу бизнесте жүргөн досторуңузга жазсаңыз жакшы болмок да? Бул деле шоу бизнесте жүрөт. Бирок жакшы тааный элек да. Карыз бербей. Эмне экен? Смайл калтырып коеюн, Ооба.
Мен тапшырмам кызыктап атабыз келдос. Конечно. Оозуңузду момпо суу менен толтуруп ырдап бериңиз дейт. Момпо сууларыбызды алып келип бериңиздер. Көппү момпо суу, э? Аны сыртын ачып туруп саламбы же? Ар жакка кетип. Кандай кылып саласыңар? Мынакей. Бул жакшы. Суду тартып коюн. Анда сиз муну ача бересизби? Анчалык керек эмес эле дегенде мындай болчу негизи. Канча момпо суу батат экен? Бурундуктардай эле мен. Сиз акыркы тапшырма сизге калды. Акыркы тапшырма акыркы болду, э? Качты өчүрүп алсак жакшы болмок да анан. 5, 6. 8. Yok, keyifli. Siz arça öyle salдыңызбы? Жеңем же. Жөгөм деди. Кана? Ашым. Кайсы сырды жакшы көрөсүң? Өтө жакшы. Сиздики эмне экен? Бирок жакшы ырдайт экенсиз дагы. Аны Сиздики билем эмне да экен? койбойсуң. Акыркы тапшырмабыз. Мен колдорумда эле ушул инсанга окшоп калдым ошо көмүр менен бизнес кылат. Көмүр казып чыккандай эле болуп калдым. Мотивди туура алып берчи дейт. Кана турайбыз. Эми өтө актёрчулук чебер анча эмес. Эмне дейм эми бүткөн келип эле баарыбыз ушул эле жыргап жатып калдык эми көмүр албай эми мотивди туура атат деп анан баарыңар комментарийге жаман айтпагыла. Атым элдос салмаз болот. Мотивди туура атам эми жаман көрбөгүлө, макул. Камера. Өтө жакшы. Негизи жеңиш экөөңөрдө тең болду деп ойлойм. Шокер менен эч кимди тогурткан жокмун. Андай болсо биз берүүбүздү улантабыз. Үй жаныбарынын жана кыздын атынан аталган өлкө? Үй жаныбарынын жана Кыздын аты менен аталган өлкө? не знаю. Так. Кайсы өлкө болушу мүмкүн? Эсимде бар, бирок айта албайтам. Үй жаныбары жана кыздын билбейт экен. Билбейт экенбиз. Билбейм чын. Италия. Бар беле ошондой өлкө. Тынч океан эмне себептен тынч деп аталып калган? Потому что когда его исследовали, изилдеп жатканда океан эч кандай толкун болуп, ал жерде шторм болгон эмес, ошон үчүн тынч деп атаган. Эми континенттерден алысыраак болсо керек, көп адамдар бара албайт да, кесип өтө албайт мисалы үчүн. Блин, анысını bilbeyt eкен. Аны да билбейм чын. Точносын билбейт. Анткени тынч болгон үчүн болуш керек. Тынч болгон үчүн Үчөөлүү жыл канча жылда бир келет? 12. 12 жылда бир келет. 12 жылда бир келет. 12 жылда бир. Мүчөлүү жыл канча жылда бир? 60 жылда бир келет. 12 жылда. 12? 800дөн ашык сөзү жетте алган канаттуу? Попугай может. Карга, жок, тоту куш болуш керек. Попугай? 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 800дөн ашык сөз. Попугай? Канаттуу, билбейт экенмин. Эскерте кетели, бум шоу берүүсүндө биздин жылдыздуу коногубуз Элдос Алмаз. Маанаңыз кандай? Мондай. Өтө жакшы. Жогоруда айтып калдыңыз, Инстаграмда, ошол эле Ютубта жазылган комментарийлерге мен жооп бере албай калып атам, сезимдеримди айта албай калып атам деп. Мына Азчылыгымды билдире албай калдым. Ооба, азыр укмуштуудай жакшы мүмкүнчүлүк сизде. Азыр ошол эле Инстаграмдан, ошол эле Ютубтан алынган комментарийлерди окуйбуз. Сиз колдон келишинче быйтыкчалар менен жооп бересиз. Макул. Даярсызбы? Даярбыз. Булар сизге бир аз жолтуп атат ушулар. Алып коеюнбу? Ооба. Жай алыңыз өзүңүз. Аны ордуна эле коюп кой. Эмир ордуна эле кой. Бул жазыктар жылдырып койбойсуңбу? Булардыбы? Эй! Билип калдым.
Жок, Эми билип эле турам, булар жандуу эмескенчи, бирок мындай Көрүнүшү коркунучтуу. Жок. Кесиндер болуп калды. Комментарийлерге бул жооп берип турсун, Катуу реакция кылып жаман сөз айтырдым окшойт. Ооба, даярсызбы? Даярбыз. Анда баштайлы. Баштайлы Эмир. Иса деген Исас экен. Айым калтырыптыр. Исас деген интернет колдонуучу калтырыптыр. Куттуктайм. Дагы ушундай ийгиликтерге жетише бериңиз. Аман болуңуз дейт. Мына ушундай жүрөкчөлөр менен, мына ушундай өзгөчө сезимдер менен көрсөттү. Исабекова айтуу дейт. Кыз болуп мен да мынчалык көп тональный чаптабайм бетиме дейт. Уят дейт. Ошон эле мырзасы бар ошол жерде. Ошону алыңыз. Эми мындай да. Кээ бирде ушундай керек болуп калат. Себеп дегенде эфирге чыкканда, эфирдин талабы дегендей бар. Съемка учурларында, клипке тартылган учурларда ушундай болуп калат. Акыркы жаңы жыл күнү үйүмө торт көтөрүп куттап келген жакын инсандарым торт көтөрүп келсе дагы жанагындай күтүүсүздөн кубанып кетип, балконго чыга калып съемкадан келди керек. Анан көрүп, аны эртеси күнү билип атам. Бетим аппак болуп калыптыр да. Анан жанагы прожектор жакканда, жарык бергенде өтө билинип калыптыр да. Анын мойнунга алабыз. Ошондой болуп турат. Мындай. Ошон үчүн. Анталы. Бема Зай дейт. Костюмуңдун жакасын көргөндө тишим кычырап, ачуум келет. Ушунчалык майда дейт. Сиздин ак костюмуңузду айтып жатат. Жакаларында таштары бар экен. Ушунчалык тиши кычырап кетет экен аны көргөндө. Мындай эле. Жакшы жооп болду. Уланталы. King's welcome to YouTube дейт. Жүрөккө жетти го. Азамат сонун экен. Тынбай угуп жатам. Эскирип эле же жаңы чыгып атабы түшүнбөй калдым дейт. Буга мончо берейин. Бир нече быйтыкчалар менен. Уланталы. Эй! Кудай сактады. Зоопаркка келип калдым го. Болду. Эч жактан эч нерсе түшпөйт. Эч ким эч жактан кыбырабайт. Кудайым. Азыр эфирден кийин бир аз сактап Жана ойлоп аттым эле. Болушун дубалдар жылып кетпейби азыр. Уланталы кандай? Бир жолу терең үшкүрүп алсын, келиңиз бир жолу терең үшкүрүп алайын. Баарыбыз жок. Кыймылдабайт. Уланта берели. Ким кыймылдап? Өзү эле кыймылдап турат. Бизге тоскоолдук берип атат бул. Уланталы. Сизге тоскоолдук берет. Ооба. Алып салалы анда. Жок, мындай туруп Жок. Кыймылдабайт. Жөн. Кыймылдаба. Кандай эле бирдеке чыгып бул жерден. Уланталы. Наргиз Аскаралиева калтырыптыр. Ийгилик сизге өнөрүңүз өркүндөй берсин, дагы ырларыңыздан күтөбүз дейт. Рахмат. Динара Акрамова дейт. Дайыма жолуңуз ачык болсун. Ийгилик кетпесин сизден. Рахмат. Элнура калтырыптыр. Тамада эле го бул. 7-каналда иштейт. Эмне болуп урчалып кеткен дейт. Мондай болуп урчуп кеткен. Күткөн күн келип, Күткөн күн келип. Нурай Алиджанова калтырыптыр. Ыр дагы клип дагы өтө сонун иштелген. Улам кайра уккандан баары болсо дейт. Тажабайм дейт. Рахмат. Жакшы. Эми азыркы мына биздин комментарийди окуп атканда бул өзгөчө сиз үчүн жыла менен жүргөнмүш болду окшойт. Азамат, сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайлы. Ушул бирдеке отурдосуңар да силерчи. Отура бериңиз. Биз болсо мына бүгүнкү коногубуздун жүрөгүн түшүрбөйлү, анчалык коркутпайлы. Мындан ары маегибизди улантабыз. Мына өзүңүз шоу бизнесте аралашып көптөн бери жүрүп калдыңыз. Көптөгөн ырчыларды тааныйсыз, көптөгөн ырларды ырдайсыз. Бул жерде азыр 4 сүрөт чыгат. Ал сүрөт кайсыл ыр же болбосо кайсыл ырчы экенин табышыңыз керек. Макул.
Кайсы ыр экенин, кайсы Кандай деп ойлойсуз бул? кайсы ыр? Хатико күтүп жатат. Слава богу дейт. Келдиң деп атат. Келдиң деп атат. Келди. Мына биринчи сүрөттө күтүп жатат. Экинчи сүрөттө келди деп атат. Мына үчүнчүсүндө сүрөттө эмне турат? Ай карап отурат. Ай карап. Ай карап отурат, макул. Анан Өз айнегимди тагып алсам болобу? Келиңиз тагыңыз, ооба. Жакшы көрүп атам. Бул деген Талпын дейт го, а? Талпын дейт. Бул деген өтө сизге жакын чыгармалардын бири. Ооба. Күттүм менен башталат турбайбы? Ооба. Күттүм менен башталат. Кечиккеле күтө бербейт да. Келди деп атат. Сөзгө маани берип көрүңүз. Бири-бирине уйкаштырып көрүңүз. Ушул 4 сүрөттөн бир. Эмне үчүн талпын деп аягында жазылып калды? Пришел дейт. Аллага шүгүр сен келдиң. Варианттарыңыз барбы, айтып көрбөйсүзбү? Жок. Жок, э? Жок. Жогун көрөлү. Бардыгыз бир нерсе түшүп кетеби деп атат. Коркпоңуз, эч нерсе түшпөйт. Ойлонуп көрсөңүз жакшылап, же жооп такыр эле жокпу? Жок, буну неме пропускать этип беребиз. Анда жообун көрөлү. Күткөн күн келди. Өзүнүн репертуарындагы чыгармасы. Чыгармасы таппай калдыңыз. Улантабыз? Булчу? Бул. Муну негизи билбесеңиз уят го, муну негизи ар бирибиз билишибиз керек да. Кандай ойлойсуз? Тоолор турат. Кыргыздын гимниби? Кыргыз Республикасынын. Биринчи сүрөттө эмне турат? Тоолор. Тоолор. Кандай тоолор турат? Зоолор. Кандай зоолор турат? Бийик зоолор турат. Экинчиси? Аска. Аска. Үчүнчүсүндө? Айыл жайлоо. Анан? Айыл жергес. Тоолор, э? Зоолор. Зоолор. Анан? Анан 4-үнчү сүрөттө эмне турат? Эгин талалар жыйнап атат. Күз. Тала. Күткөн күндө коюп. Муну негизи ар бир кыргызстандык билиш керек да бул арада. Айрым депутаттар билбей калып. Айтып атпаймынбы гимни деп. Гимн? Кыргыз Республикасынын гимни деп ойлойсуз. Ооба. Жоон көрөлү. Ооба. Башында айттым мен, силер укпаган окшойсуңар. Ооба, биздин дагы оюбуз жөнүмүз Кечиресиз анда. Уланталы. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин күнүң. Жоон көрөлү. Ооба. Кийинкиси. Туура жооп. Туура жооп. Ооба, Жалалабад менин күнүм. Кийинкиси. Кандай ойлойсуз? Биринчи сүрөттө эмне турат? Жубайлар. Экинчи сүрөттө? Ошол эле ресторандан үйүнө келип чай куюп берип атабы каратканда? Келин келгенски, чайдан куйгански, кайната кайнене жыргагански. Анда күйөөсүн аябай семиртип баккански. До после экен да? До и после, ооба. Келин келгенскиден чыгарма. Бул? Муну эми Токтогулдук улуу агаларыбыздын чыгармаларынан бир аз байкап көрөлү, жакындаштырып сизге. Анан эми ар бир сүрөткө көңүл буруңуз. Трактор. Айыл, э? Трактор деген сөз барбы, э? Айыл. Айыл деген сөз барбы? Айылдын ары жагынан. Экинчи сүрөттө кандай деп турат? Один дома деп турат. Үйдө жалгыз. Айыл этегинде жалгыздан турат. Шардык кыз келген, көңүлдү бурат. Замансыз, браво! Туура жооп болду бул. Семир Бешкеев агабыздын ары. Өтө жакшы.
мына жогоруда чыккан сүрөттөрдөн өзүңүздүн чыгармаңыз ушунчалык сизге оор болдубу? Жок, мен оюмдун баары чындап азыр могул жерде жаныбарларда бирдеке болуп кетет деп, бир нерсе болуп кетпесин деп ойлоп аттым да, ошого жакшы көңүл бурбай калыптырмын. Өзүңүздүн чыгармаңыздан да өзүңүз кечирим сурап эми үйгө барганда балам мени кечирип койчу. Ырдап коюңуз. Азаматсыз ушундай эле маанайда улантабыз. Биз болсо 2-3 секундтан кийин кезигебиз. Макул. Маегибизди улантабыз. Бүгүн бизде конокто Элдос, Алмаз. Буга чейинки суроолорубузду жакшы жооп бердиңиз деп ойлойбуз. Азыркы суроолорубуз болсо кыскача болмокчу. Ооба, жок же бир вариантын тандайсыз. Блиц суроолор. Даярсызбы? Баштадык анда? Кеттик. Үйдөн тамак жасайсызбы? Ооба. Инстаграм аркылуу акча табасызбы? Жок. Жиниңиз бат келеби? Кээ бир учурда. Самолетто учкандан коркосузбу? Жок. Окууну акча менен бүтүргөн учур болду беле? Болгон. Уюлдук телефонуңузду уурдаткансызбы? Ооба. Айыл же шаар? Шаар. Көп мактанасызбы? Жок. Жылдыз оорусу менен ооруп жүрөсүзбү? Жок. Кызга кол көтөргөнсүзбү? Кичинекей убакытта бир жолу болгон. Коомдук транспорт менен жүрөсүзбү? Ооба. Өзүңүздү кайсы жаныбарга окшоштурасыз? Өзүмдү жок окшоштурбайм. Шоу бизнесте бут тосуулар болдубу? Ооба. Сагындым же күткөн күн келди? Күткөн күн келди. Бекер той алып барасызбы? Ооба. Тамада же ырчы? Ырчы. Китеп окуу же уктоо? Китеп окуу. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу. Жашоодо ураныңыз? Жашоодо уран биз иштешибиз керек. Биз иштешибиз керек, Андай болсо мына. Бүгүнкү коногубуз айтып кетти, биз иштешибиз керек деп. Бул жалпы эле өзүнө эмес, жалпы эле бизге эмес, бүтүндөй кыргыз элине таандык мотивация сөз болду болуш керек. Иштейли, эмгектенели, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Алмаз Элдос болду. Элдос өзүнүн бир эле чыгармасы менен бүт Кыргызстанга таанылып, өзүнүн кыялдарын акырындан орунатып келаткан мыкты жигит экен. Мыктысыго мыкты, бирок биздин Жөргөмүш менен Жыланды көргөндө мыктылыгын эмес, коркоктугун көрсөттү. Кантсе дагы ийгилик каалайбыз. Жем ойп алып келебиз да. Мен менен бериңиз. Да кеткен. Да бир жолу. Вы готовы дебедиби? Пишин деген жокпу? Жок, мен айтып кайталап алдым. Айя-мая. Жаңыдай чоң бизнеске аралашып, күткөн күн келип. Токтоңуз.